Мурзагапаров «Аялдардын деңизи». Саратандуу айлы түндө аягы суюк аялдардын аралынан 6 аялы качып чыгышты. Алтоо бир кайыкка тыгылып олтурушуп, шашып-пушуп, жан талпеске түшүп, деңиздин алыскы жээгин көздөй сүзүп жөнөштү. Арадан жарым саат өтө-өтпөй алдыларынан жыныс оорусу менен ооруган аялдардын аралы көрүндү. Кийин жин тийген аялдардын аралын жандап өтүштү. Гулгуна оорусу менен күн кечирген аялдардын аралын, кылмыш кылып кесилген аялдардын аралын аралап артка калтырышты. Аралдар азыр тып-тынч, баскан турган адам көрүнбөйт. Иттер үрбөйт. Карарган жыгач тамдардын шамы эчак өчкөн. Бирок алардын айга чагылышкан терезелеринин артынан чаштары чачылган эрксиз катындар кайыктагы качкындарга көзү күйүп, аларды үн сөзсүз узата карап турушкансыйт. Түн ортосу ооганда кайык жээкке келип жетти. Арып чарчаган аялдар араңдан басып, кургак жерге чыгышып, бетин ак туз баскан калың кумга бойлорун ташташты. Алар көпкө чейин энтиге дем алып, кеп сөзгө келбей соолуп жатышты. Акырында узактан угулган сиренанын үнү булардын эми эле эс алып келаткан жүрөктөрүн ойгу-туйгу туйлатып, мылтыктын үнүн уккан эликтердей ордуларынан чапчып тургузду. Аялдар дароо бири-бирин нары-бериден өпкүлөшүп, «Кош, кош» деген кыска сөздөр менен коштошуп, алтоо алты жака бет алып жөнөп беришти. Ар кимисинин алды жагында ай астында мелтиреген бейтааныш бетпак чөл жатты. 6 аялдын 6-чысы негедир дагы көпкө дери деңизди бойлоп жүрүп олтурду. Анан асманды карап алды да, чукул бурулуп, деңизге далысын салып, андан акырындап арлай баштады. Ал саманчынын жолуна түштү. Кум жумшак, калың, баскан басыгың арыбайт. Бат эле аялдын кроссовкасына кум толуп чыкты. Аял кроссовкасын чечип, колуна кармап алды. Кудай жалгап, кумдун күзгү аптабынын табы али кайтпаптыр. Бутуна бир жакшына жагып, жаны жыргап баратты. Бир маалда чөлдүн бетинде чөккөн төөлөргө окшогон бир нече карарган дөңсө көрүндү. Дөңсөөлөр ар кайсы жерде чачылып жатат. Бирок аял жакындаган сайын алар дөңсө эмей эле кадимки сууда сүзгөн кемелер болуп чыга келишти. Анткени менен аял буга анча деле таңыркаган жери жок. Кайра кемелерди кайдыгер аралап барып, акырында бирөөнө куду өз үйүнө киргендей кирип кетти. Бул кеме калгандары кандай болсо ошондой. Көкүрөгүнө чейин кумга батып, терезе эшиктери талкаланып, жайкы аптапка какталып, кышкы ызгарда тоңуп, темиринин сыры көчүп, жыгачынын өңү өчүп, түлөгөн нардай болуп калган. Каалаганда жана каалаганча соккон катуу шамалдар анын жыртык тешигинен жулунуп кирип, жулунуп чыгып, ичине деңиздин тузун, чөлдүн кумун бир карыш кылып үйүп таштаган. Шондуктан аялдын аягы эшик менен төрдүн айырмасын анча сезген жок. Аял абайлай басып, ары берисин аңдаштыра карап барып, акыры бөлмөлөрдүн бирине токтоду. Токтоор замат ийинине илген жүк сумкасын жерге таштады. Талп эткен добушунан улам эшиктердин биринен чыйк эткен ачуу үн чыкты. Аял айкырып алды. Караса кандайдыр бир жаныбар карарып качып баратыптыр. Карышкыр же түлкү деп чечти аял. Ошол эле учурда кеменин ичинде каршы тершип учкан канаттардын шоокуму угулду. Жарганатпы же парандабы аял ажырата алган жок. Ал үшкүргөн бойдон турган жерине олтура кетти. Олтуруп, аркасын тыныке дубалга такап, айнеги жок терезеден айдың чөлдү телмире тиктегенче бүткөн бою талыкшып, жанын жер тартып баратканын сезди. Туш-туштан ичкериге жарык кирип, бурч-бурчка көлөкө түшүп турду. Андыктан аялдын
Бир жагы ак, бир жагы кара. Аялдын жүзү сулуу, ал абдан жаш эле. 18ге да толо элек чагы. Кыздык наркы кеткен менен кыз курагы өтө элек. Шондуктан кыз десе да жарашат. Кокусунан кыз кыйкырып жиберди. Көздөрү чакчайып, турушу менен катып калды. Өлдүм деди ал. Бул куугун. Көрсө, тээ маңдай тараптан кумду шилей басып, жалгыз каран келатыптыр. Же качкан катындардын бири бекен деген ой да кетти буга. Бирок тигил неме эркек болуп чыкты. Аркасында асынган баштыгы бардай. А мүмкүн бу дагы мага окшогон эле жолоочудур, дей баштады кыз, эми өзүн өзү сооротуп. Аңгыча эркек бул олтурган кемеге жакындап келип калды. Бат эле кеменин ичинде анын шарпасы угулуп, узакта узун бойлуу сөлөкөттү көрдү. Эркек эч жака бурулбастан түз эле кыз тарапка жүрүп берди. Кыз булт этип көлөкө бурчка боюн урду. Көлөкө менен көлөкөгө айланды. Кудай жалгап эркек буга жетпей, кошуна каютага токтоду. Ашыкпай, жонундагы жүк калтасына колун сунду. Анысын жерге коюп койбой жатып, оозун чечип кирди. Чечип, ичинен узун жип сооруп чыкты. Кийин негедир өзүнүн төбөсү тиер тийбес болуп турган шыпка иришип кетти. Бир паста шыптан сыйыртмак салаңдап калды. Кокуй, бул асынганы жатат, деп кабатырланды кыз. Бирок жолоочу муунгандын ордуна жерге оор олтуруп, башын ачык терезенин кырына жүлөп, арып чарчаган акыбалга келди. Кыз эми гана анын жүзүн даана көрдү. Көрүп, жүрөгү түштү. Эркектин сүрөйү, башында чачы, бийик кашында каш, бакырайган чуңкур көздөрүндө кирпик, аттын жаагындай болгон жаактарында сакал деген жок болуп чыкты. Башы баш эмей эле Жапан театрынын аппак маскасындай көрүндү. Жашы 40ка барып калгансыйт. Кыз не кыларын билбей дүйнөсү куроду. Качайын десе тигинин көзүнө урунат. Кааласа 2 аттап жетип алат. Көлөкөдө көрүнбөй тура беришке көзү көргөнү үрөйүн учурат. Бул адамбы же албарстыбы? Акылы айраң болду кыздын. Бир маалда агарган адамга жан кирди. Калтасын дасторкон кылып жайды. Дасторкондун бетинде мөмө-чөмө менен бир нече шише кызыл вино жайнай түштү. Эркек шашпай ошолорду жеп ичип кирди. Муну көрүп, кыздын шилекейи коюлду. Жутунуп алды. Курсагы куп ачканын туйду. А өзүнүн шамшуң этмеси жок экенин эстеди. Эмне кыларын билбей эси кетип атканда кокусунан чүчкүрүп жиберди. Анан өз чүчкүрөгүнөн өзү коркуп, кыска кыйкырып да салды. Ошондо аппак адам дагы чочуп кетип, какап-чакап, колундагы идиши чайпала берип, ичиндеги ичкилиги куп-куу жүзүнө жабыла төгүлдү. Бети айдын бетине окшоп калды. Бул жерде ким бар? Деп жиндине кыйкырды ал. Мен, деди кыз, калтырап титиреп. Аялго? Деп күңгүрөндү эркек өзүнчө. Чык бери, ким болсоң да. Кыз сүйрөлүп чыга келди. Аппак адам аны аңырая карап алды. Аякта эмне кылып турасың? Жашырынып. Кимден? Сизден. Менденби? А эмне үчүн менден жашырынасың? Коркуп. Түшүнүктүү. Менин кебетемден түндөсү эмес, күндүзү коркосуң. Жок, мен сиз менин артыман кууп келаткан куугун экен деп ойлодум, деп кыз калпчынды аралаштырып жиберди. А сен качкынсыңбы? Ооба. Анда деңизден чыккан турбайсыңбы? Эмне экен? Олтур, оокат же. Рахмат. Кыз олтура калып, дароо дасторконго кол салды. Колуна эмне кирсе, апсыгып ашап атты. Кардың катуу ачыптыр, деди эркек аны карап олтуруп. Абдан, деп койду кыз мулуңдап.
Эркек ичип жаткан идишине вино коюп кызга сунду. Эми вино ич. Сиз үчүн, деп коюп кыз ичип кирди. Ох, жаным жыргай түштү. Жаныбардын даамын татпаганыма жарым жыл болду. Кыз идишти эсине кайтарды. Дагы канча убагың калды эле? Деп сурады эркек. 2 айым. Анан ошого чыдай албадыңбы? Ал жердин күнүн бирөөгө көргүлүк кылбасын. Аның да рас. Эрксиздик деген эрксиздик. Мен сенин эркиндикке чыкканың үчүн ичейин. Аппак адам идишин көтөрдү. Рахмат. Ой, сиз эмнеге менден коркпойсуз? Эмнеге мени менен бирге дасторкондо оокат жеп, бир идиштен ичимдик ичип олтурасыз? Мен деген аялдар деңизинен чыгып келатам дебедимби? Аппак адам мулуйуп койду. Кадырың жан болсун, карегим. Мен азыр эчтекеден коркпоймун. Ошентти да ичип жиберди. Ажайып адам экенсиз. Атыңыз ким, аке? Амир. Меники Гаухар. Өзүң да Гаухардай тунук, Гаухардай таза кыз экенсиң. Ой, сиз мени уялтып атасыз. Менде кайсыл тазалык калды дейсиз? Эркек жооп кайтарбады буга. Ал үндөбөстөн кызга вино сунду. Кел дагы ичели. Кыз ыраазылык менен жылмайып койду. Винонун жакшысын ичет экенсиз, деди анан кичине жутуп коюп. 4 жылдан бери ичем. 4 жыл илгери менин бир доктур досум айтты эле. Ушул кызыл вино дартыңа даба болот деп. Билбейм, пайдасы тийдиби мунун мага же жокпу. Өлүшү өлө элекмин, бирок айыкканым да жок. Айыгышка көзүм да жетпей калды. Кечиресиз, оорудуңуз беле? Аккан. Ой, каяктан жуктуруп жүрөсүз? Ушул эле жерден, карегим. Мынабу мелтиреп жаткан чексиз чөлдө адамзаттын баардык оорусу бар. Абасын жутсаң оору, кумун бассаң оору. Экөө тең унчукпай калышты. Карасаңыз, деп кыйкырып жиберди кыз кийин. Тетигинде бирөө басып жүрөт. Чын эле экөөнөн 200 метрдей аралыкта кишинин карааны карарат. Деп койду аппак адам. Ал ушул жерде жашайт, балыкчылардын кемесинде. Өзү да бир кезде ошо кеменин капитаны болуучу. Тагдырын куураган бечарам. Көрбөйсүңбү, деңиз тигинтип өз жээгин жээрип, алыстагандан алыстап кетип баратат. Анын толкун жиреген кемелери минтип, белчесинен кумга көмүлүп турушат. Балыксыз калган балыкчылар болсо, бала чакасын жетелеп, эчак башка жака ооп кетишкен. Бул байкушкана эчтеке менен эсептешпей, ээн журтта эңгиреп жашап келет. Эл көчкөндө көгөрүп көчпөй койгон. Анын ою боюнча деңиздин соолушу убактылуу гана иш. Эртедир кечтир ал толуп ташып кайтып келет. Аке, булардын баарын сиз каяктан билесиз? Амир муңайым жылмайып койду. Карегим, бул жер менин ата журтум. Анда сиз дагы ушул жерде турат турбайсызбы? Жок, азыр мен алыстан келатам. Ушу тапта Гаухар эшиктеги адамдын айга карап, 2 колун сунуп, бир нерселерди айтып атканын көрүп калды. Кызык, анау киши ай менен сүйлөшүп атат, деди ал таңыркап. Жинди да, деп койду Амир. Жинди? Акылы кирди чыкты. Антпесе жашайбы ушундай жерде? Каап бечара. Чакырсак кантет? Кой. Тоскоол болот. Акыркы сөзүнө кыз анча түшүнө бербеди. Эмнеге тоскоол болот? Экөөнүн ээн олтурушканынабы? Же жеке өзүнөбү? Бирок унчукпады. Амир дагы кыйлага чейин үндөгөн жок. Ырасын айтканда, капитандын бул акыбалга келишине жалгыз кызынын өлүмү себеп болду, деп баштады. Анан өзүнөн өзү эле. Деңиздин соолушу, кеменин жүрбөй калышы анын акыркы кайгысы. Кызы 7 жашка чыкканда бул адам жесир калган. Андан кийин катын алган жок. Кызын жеке өзү чоңойтtu. Анысы абдан эрке,
бирок эс акылдуу, сулуу кыз эле Рааматылык. Экөөбүз бирге өстүк. Бойго жеткенибизде бирге институтту бүтүрдүк. Ал инфакты, мен филфакты. Анан айылыбызга кайтып келип, биротоло баш кошуп алдык. Тоюбузду мына ушул кемеде, деңизде тойлодук. 1 жылдан кийин уулду болдук. А балабыз майып туулду. Башы кичинекей, колдору узун, буттары кыска. Экөөбүздүн эсибиз оодо ошондо. Эмне үчүн Кудай бизди мынтип жазалаганын билбейбиз. Бирок бара-бара айыбыбыз айкын болду. Экөөбүз орукчан болуп чыктык. Ак кан менен. Аялым андан ары чыдай албады. Бир жолу атасынын балыкчылары менен деңизге чыгып, ошол бойдон кайтып келбеди. Эмне болгонун эч ким көрбөйт, эч ким билбейт. Атасы баш болуп. Жээкке жетерде карасак эле жок дешип жүрүштү, кыйлага чейин балыкчылардын баарысы. Кайнатам экөөбүз баланы багып ала албадык. Аны асырап, адам кылышка экөөбүздүн көзүбүз жетпеди. Анын үстүнө кызынын айынан кайнатам акырындап акылынан айный баштады. А менин айлам түгөнүп, баланы шаарга алып барып, наристелер үйүнө өткөрүп таштадым. Өткөн жылы кабар алдым, али тирүү экен. Бирок кебете кешпири баягы эле. Карап олтуруп ага зейним кейди. Өзүмдү чексиз күнөөлүү сездим. Амир басылып калды. Кудай-ай, деди Гаухар каңырыгы түтөп. Бул эмне деген турмуш? Кайда барбагын азап менен тозок. Амир үндөгөн жок. Эми экөө тең тунжурап олтуруп калышты. Бүгүн керемет түн болуп турат, деп койду Амир анан. Мындай сулуулукту карап олтуруп, өлгүң да келбейт. Гаухар шыптагы сыйыртмакты жалт карады. Аке, өлбөңүз, деди анан кокусунан Амирдин тизесин кучактап. Жанаке, асти өлө көрбөңүз. Өлгөндөн эмне пайда? Өлгөндүн өзүнүн эле шору да. Андан көрө Кудай берген өмүрдү жакшыбы жаманбы аягына чыга жашашыңыз керек. Шарияттагын айтат го, өзүнө өзү кол салган кишиге жаназа түшпөйт деп. Анда арам өлөсүзбү? Амир кызга ыраазы болуп, аны эркелетип ийнине колун койду. Айланайын акылыңдан. Айткандарыңдын баары туура. Бирок менин күнүм бүтүп калды. Улук сүйлөбөңүз. Муну жараткан өзү гана билет. Амир күлүп жиберди. Сен куду чоң энеге окшоп сүйлөп атасың. Ой, каяктан билдиңиз? Булардын баары тайнемдин сөзү экенин, деп кыз кыйла сүйүнө түштү. А мен чын эле тайнемдин тарбиясын алганмын. Кана айтып берчи өзүң жөнүндө, деп калды Амир. Айтсам ушул, атам менен апам жаштайымда эле өлүп калышкан. Тайнем багып өстүрдү мени. Акылдуу аял эле, Рааматылык. Атинча болчу. Керели кечке Куран окучубуз. Кулагымдан бурап туруп мени да жанына олтургузуп алчу. Ата канат, бала экемин да. Анын берген сабактарын акылыма тута албадым. Болбосо ушундай жолго түшөт белем. Ал киши качан кайтыш болду? Мен 14кө чыкканда, тайенемдин көзү өткөндөн кийин мен бул ааламда жападан жалгыз калдым. Бирөө менин акыбалымды сурабайт, эч ким мага жардам бербейт. Өзүмдү өзүм багып, өзүмдү өзүм тарбиялашка туура келди. Адебей айылды таштап, шаарда адегенде ар кандай иштерде иштеп жүрдүм. Ашканада идиш жуудум, чач тарачканада чач шыпырдым, почтада почта ташыдым, бала бакчада бала бактым. Бирок баарысына чыдабай бардык жерден кетип аттым. Акырында келип, жашырынып сойкуганага кызматка кирдим. Ой, кечирип коюңуз, осол сүйлөсөм. Бирок биздин кооператив, сот деле, адвокат деле ушинтип атап атышты. Айта бер. Айтаарым аз калды. 1 жылча тынч жашадык. Акчаны аябай таптык. Кызматыбыздын кыныгына түшүп, көп кыздын ичинен 4 кыз кылданып чыгып, шаардын четинен 2 кабат келишкен үй сатып алдык. Бирок үйүбүздүн үзүрүн көпкө көрсөтүшпөдү. Бирөө бизди сатып койду. 2 ай жашабай жатып,
Сырыбыз ашкере болду. Баарыбыз соттолдук. Ар кимибиз ар кандай жаза алып, туш тарапка татырадык. Мен аялдар деңизине айдалдым. Андан аркысын өзүңүз көрүп олтурасыз. Кыз басылып калды. Ушул учурда булардын үстүнөн реактив самолет учуп өттү. Анын арылдаган үнү басылганда Амир сүйлөдү. Эми эмне кыласың? Өз калаңа кайтып бардың дейле. Анан? Билбейм. Амир кыздын чачынан сылады. Карегим-ай, каңырыгымды түтөттүң. Тирүү болсом, соо жүрсөм, жардам бермекмин сага. Бирок Гаухар чапчармаштаага. Тирүү калыңыз, аке, соо жүрүңүз. Мага жашашка жардам бериңиз. Уктуңузго, менин эч кимим жок. Мени сүйгөн, мага күйгөн киши жок. Мен дагы бирөөнү сүйгүм келет. Бирөөнүн азабын тарткым келет. Ишенсеңиз, көп эркекти көргөн менен бирөөнө ышкым түшкөн жок. Мени да эч ким сүйө элек. Амир кыздын куулугун түшүндү дагы ыраазы болду. Бирок мунусун ага сездирбеди. Кайра кайталап, токтоолук менен супсак түрдө мындай деди. 10 мүнөттүн ичинде о дүйнөгө жол тартышым керек. Ой, эмне үчүн 10 мүнөттүн ичинде? 10 мүнөттөн кийин ай батат да күн чыгат. Анда менин Азраил жан алгычым кайтып келип калат. Биз ушинтип убадалашканбыз. Гаухар кыз айланасын карады. Эмне, Азрал? Ооба, ушул жерде күтүп атат. Кыз Азраилди Азилге айлантты. Эчтеке эмес, күтө турат. Азраил Азилди түшүнбөйт карегим. Гаухар ага карабай, оюн тамаша түрүндө муңкана ырдап кирди. Эйин чөлдө сен жүрсөң, мен көрөйүн. Эриниңден эркелеп мен өбөйүн. Эгер сага жан алгыч жан деп келсе, кылыч берип карап тур, адебин мен берейин. Амир үндөбөй эңилип, кыздын жүзүн эки чоң алаканы менен кыса кармап, анын наристе эриндеринен узакка өөп алды. Ушунда кыздын бүт денеси дүрт этип кетти. Ыманы ушту. Эркектин эриндери менен колдору өлүк адамдыкындай муздак болуп чыкты. Ал аргасыздан артына аз-маз кетенчиктеп алды. Ал эми гана алдындагы адамдын акыркы айткандарында чындык бар экенин тойду. Андыктан андан бетер анын аман калышы үчүн алпурушту. Азга болсо да өмүрүн узартканга күйүп бышты. Аке, тартынбаңыз. Анын үстүнө айттым го. Аралда жашасам да орукчан аялдардан эмесмин. Анан дагы мен жашмын. Жанашсак жаштыгым өтөт сизге. Амир анын сөзүн аягына чыгартпай ордунан турду. Анан кызды тургузду. Азыр эшикке чыксаң, деди ал. Эчтекеге этибар бербегенсип. Анабы кемелерди аралап өтөсүң. Анан аялдардын деңизи биротоло бүтөт. Андан соң эски темир жолго кез келесиң. Мына ошол жолго түшүп алып кете берсең, акыры чоң станцияга туш келесиң. Ошол жерден каалаган поездыңа олтуруп, каалаган калаңа жөнөп кетесиң. Гаухар амалы куруду. Ал сумкасын ийине илди да, акырын Амирдин акырегинен жыттап алды. Өпкөнгө дааган жок. Кош бол, Гаухар, деди Амир. Анан кызды сылык түрдө эшик жакка түртүп койду. Мени эстеңиз, мен сизди эстеймин, деди кыз, кылчайып. Мени чакырсаңыз, мен сизге жооп берем. Кийин шыпылдап басып кемеден чыгып кетти. Эшикте эч жакка карабастан Амирдин айткан жолуна түштү. Кемелер артта калды. Деңиздин эски жээгинин чегине чыкты. Чөп баскан, дат баскан таштанды темир жол башталды. Дагы ушул жерге келгенде кыз арт жагынан «Гаухар!» деген кыйкырыкты укту. Ошондо ал кантип кайтканын, кантип кемеге учуп жеткенин жакшы сезбейт. Келсе, шыптагы сыйыртмак салаңдап турат. Астындагы
жайыл дасторкон жайылып жатат. Булардын ээси жок. Амирдин асылбаганына сүйүнгөн кыз аны эми астейдил издеп кирди. Аке, аке, деп кыйкырып атты ал кеменин ичинде жарганаттай каршы терши чуркап. Амир кемеде табылбады. Гаухар эшикке атырылып чыкты. Ары бери жүгүрдү. Эч жерде көрүнбөйт. Кыздын акылы айраң болду. Ушунча кыска убакыттын ичинде Амир кемеден кеткенге үлгүрбөйт эле, деп ойлоду ал. Кокусунан кошуна кеменин жанында эртең мененки күрүң бараңда эрбеңдеп жүргөн кишини көрүп калды. Көрүп дароо анын алдына жетип барды. Бирок ал Амир эмес. Амир айткан капитан болуп чыкты. Капитан 60 ашкан. Амирге окшоп анын да чачы, кашы, сакал муруту жок, тиши такыр түшкөн киши экен. Бою пас, азык оокаттын жетишпегендигинен жапа чеккен жүзү капкара болуп куурап калыптыр. Ал Гаухарды көрүп, кабагым кашым деп койгон жок. Бир топос тордун чатышын чече албай атыптыр. Келгенди көрөр замат анын аптыга айткан саламына алик алмак турсун, кармашып койчу, бай болгур, деп жиндене кыйкырды. Кыз кармашаарын кармашты да ошол замат «Абаке, ушул ортодон адам көрдүңүзбү?» деп сурады. «Адам? Кандай адам?» деп шашкалактады чал. Бечаранын кулагы оор көрүнөт. Аппак адам, деди Гаухар. Ал экөөбүз азыр эле ажырашканбыз. Мен кеткенде тетиги кемеде калган. Буюм кечеси дал ошол жерде турат. Виносу калдыбы? Мөмөчөмөсү аштыбы? деп сураса болобу? Балыкчы кокусунан кандайдыр кубаныч менен. Анан жооп албай туруп, алдастап чуркап жөнөдү. Гаухар артынан келсе, жерде жаткан мөмөчөмөнү апсыгып жеп, винону шорулдатып жутуп атыптыр. Кайран күйөө ала, кайнатасын дагы бир жыргатып кеткен экен, деп мулуңдап койду картаң капитан. Сиз аны бир жака кетти деп ойлойсузбу? деп сурады Гаухар, анын маңдайына олтура берип. Албетте. Анау сыйыртмагына асылды да кетти. Ал эмне дегениңиз кокуй? Асылган адам кетчү эле, асылган адам өлөт да. Капитан башын көтөрдү. Ооба, деди ал акылдуу кейпи менен. 2 жыл илгери ал ошенткен. Анан мен аны сыйыртмактан сууруп алып, артыма арта сүйрөп барып, ата-энесинин жанына көмүп койгом. Көрүстөндөн кайтып келип, жемишин жеп, виносун ичип, сыйыртмагын чечип кеткем. Андан бери Амир анда-санда гана айлы түндө асылганы келет. Анткени менен азыр мага өлгөндөгү өлүгүн артпайт. Өзү келип, өзү кетет. Мен минтип кешигин жеп гана кала берем. Гаухардын сүйлөргө үнү, ыйларга ые чыкпай калды. Ал көпкө чейин эс болуп, бириги кишинин жеген ичкенин бейгапар карап тура берди. Демек, мен арбак менен арбашкан экенмин да бу түнү, деди акырында. Ананчы, деп койду капитан, винодон рахаттана жутуп. Ушул тапта алардын үстүнөн дагы реактив самолету учуп өтүп калды. Анын ачуу үнүн угуп, капитан негедир ордунан чапчаң турду да үрөйү учту. Келишти, деп кыйкырып ийди. Ошол бойдон кемени бойлой чуркады. Эмне болуп кетти буга деген күдөмүк ой менен Гаухар ээрчип эшикке чыкты. Чыкса, тигил адам айланасын аңырая карап, ары бери басып туруптур. Эмне болду сизге, аба? деп сурады кыз анан жанына келип. Айланайын, анау учкучтарыңа айтчы, кемелерди кескилебесин, деп жалынып кирди кокусунан капитан аянычтуу акыбалда. Кемелер керек да калкка. Эртең эле деңиз ташкындап, эски жээгине кирип келет. Анан балыкчылар бала чакасы менен ага түшүп алып, балыкка чыгабыз. Эмне, кемелерди кесебиз дештиби сизге? деп сурады кыз акырын. Ой, өткөн жумада бир вертолет киши келип, капитан, эми кемелерди кескилеп ташып кетебиз. Андан көрө азыртадан жыл биерден, дешпедиби үйүн күйгүрлөр? Аба, анда алар өкмөттүн адамдары турбайбы? деди кыз.
Өкмөт дегенин экөөбүзгө окшогон шордуулар менен эсептешпейт. Андан көрө сиз алардын акылын угуңуз. Барыңыз барар жагыңызга. Менин мынабу деңизден башка барар жерим жок. Гаухардын кайрадан кабыргасы кайышты. Кыйлага чейин тигилгишине үнсөзсүз карап туруп, кийин ага мындай деген сунуш кылды. Анда мени менен жүрүңүз. Менин ата журтум алыста, үйүм анын жаңы Борбор шаарында. Мен эмне кылам аякта? Деп таңыркай сурады капитан. Сиз мага ата болосуз, мен сизге кыз болом. Экөөбүз бирге чүңкүлдөшүп оокат кылабыз. Капитан ойлоно түштү. Кыз аны күтүп турду. Ой, деп балыкчы анан бирдемени эстей коюп, кемелерди кесип кетишпейби анда? Кой, кагылайын. Капитан чукул бурулуп, кемесине карай шашып басып кетти. Кыз кыйлага кыйылып туруп, анан араң ордунан козголду. Бир пастан кийин ал жанаракта жетип кайткан жерине кайра чыкты. Чөп баскан, дат баскан таштанды темир жолго түштү. Артында алсыз ай калды. Алдында чөлдүн тээ ыракы чегинен жаңы күндүн кочкул кызыл жалыны көтөрүлүп келатты. Сиздер Мурза Гапаровдун «Аялдардын деңизи» деген аңгемесин уктуңуздар. Окуган Мунара Алимжан кызы.